Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү биздин өтө турган темабыз жашоо турмушубуздагы түстөрдүн мааниси жана орду. Биз өткөн темада дагы түстөр жөнүндө өткөнбүз. Бүгүн дагы түстөр жөнүндө өтөбүз. Анда түстөрдүн маанисин таанышып, таанышып өткөнбүз. Бүгүн мен силерге практика жүзүндө ак барак менен, акварель менен гүл жасаган, түрлүү гүлдү жип аркылуу жасаганды үйрөтөм. Мына балдар, көрдүңөрбү? Түркүн түстүү жиптер пайда болду. Биз акварелге жоонураак жипти монтип чылап алабыз дагы, ак баракты эки бүктөп, анын бетине түркүн түстүү кылып, мына видеодо көргөндөй кылып коюп, учун чыгарып коесуңар жиптин, анан үстүн катуу жабасыңар, акырын жипти жылдырбай туруп, үстүн китеп менен, оорураак китеп менен басып туруп, анан жиптин кургак учун өзүңөр акырындык менен тартып аласыңар. Тартып алгандан кийин көрдүңөрбү, аксаңар гүл пайда болду. Мына балдар, ушундайды мага дагы практика жүзүндө тартып тапшырманы личкама жөнөткүлө.